Райымбек Матраимовго боштондук. Бул жигиттиктин дагы жигити. Баасы жок жигиттиктин сапат деп айтыш керек. Эмне үчүн замы жооп бериш керек? Коррупционер Райымбек Матраимовдун колдоочулары башынан эле көп болчу. Министрликтерде жээк жааты, УКМКда өкүл баласы, парламентте анын акырынан жемжеген депутаттар. Ал тургай азыркы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы Матраимовду бир кезде карапайым, ийкемдүү жигит деп атап, аны мамлекеттик деңгээлде каралабаш керек деп айтканы дагы бар. Эми Ташиев Матраимовдун сары изине чөп салгандардын башында турат. Журналистик иликтөөлөрдүн фигуранттарынын чөйрөсү тарып, кызматтарынан кол жууй баштады. Матраимов доору соңуна келгени өткөн жылдын октябрь айында. Кримтөбөл камчы Көлбаев көз жумгандан кийин билинди. 2019 жылы Стамбулда киши колдуу болгон Айеркен Саймаити Көлбаевди Райымбек Матраимовдун өнөктөшү жана коргоочусу деп атаган. Ал эми иликтөөчү журналисттер Кримтөбөл менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарынын байланышын далилдешкен болчу. Көлбаев каза болгондон кийин Матраимов суракка чакырылып, кийин Камчыбек Ташиев мындан ары Кыргызстанда Көлбаев, Матраимов мафиясы болбойт деп жарыялаган. Райым Матраимов болсо жок болуп кеткен. Кыскасы, кандай жоголуп кетсе, так ошондой табылды. Март айында эле УКМК Райымбек Матраимов Азербайжанда экенин билдирген болчу. Кыргызстан экстрадицияны талап кылган. Эмне үчүн экстрадициялаш керектиги да жөндүү болчу. Себеби УКМК Азербайжандык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн колго түшүргөн. Мекеменин маалыматына ылайык, алар Кыргызстандын жетекчилигине кол салуу үчүн келишкен жана Матраимов менен байланыштуу болушкан экен. Олуттуу айып, олуттуу иш-аракет. Андыктан атайын кызматта иштегендерди алып барган кыргыз учагы Бакуга барып, Райымбек Матраимовду алып келди. Бир кезде көмүскө кардинал Кыргызстанда УКМКнын өзүнүн имаратына чейин алып келинди. УКМК кландын башка мүчөлөрүн кошо тосуп алды. Жыл башында Матраимовго издөө жарыяланып, ал эми мүлкү мамлекеттин карамагына өткөнү белгилүү болгон. Ал эми аргыл адамдар биринен сала бери экс-бажычы менен качандыр бир кезде байланышы болгонун тана баштаган. Бир тууган депутат агасынан тартып, бажыдагы үзөңгүлөшү ырчы Бекборбиевге чейин. Бир убакта жолго коюлган муфтият менен достугу дагы солгундап, кечээ эле Матраимовго алкыш барагын тапшырган муфтий кызматынан четтетилген. Матраимовдун досторунун кимиси таасиринен кол жууп, тескерисинче кимиси президенттин колтугунда отурат. Карап чыгалы. 2019 жылы коррупцияга каршы иликтөөлөр чыккандан тартып, депутат Искендер Матраимов иниси Райым үчүн жооп берип, аны актап эле келген. Журналисттерди сотко берген учурлары да болгон. Эмне үчүн бүгүнкү күнү ошол убагында иштеген таможняның председательдери жооп бербейт? Эмне үчүн замы жооп бериш керек? Бирок жакында эле күтүүсүздөн иниси үчүн жооп бере албасын айтты. Мыйзам боюнча 18-ге чыккандан кийин ата-энеси баласына да жооп бербейт, агасы инисине да жооп бербейт. Ал өзүнүн ишине өзү жооп берет. Мен өзүмө жооп берем. Капитандын агасы деле чөгүп бараткан кемеден качып чыга алган жок. Искендер Матраимов депутаттык мандатын өткөрүп берди. Албетте, өз ыктыяры менен. Андан соң ЖМКлар экс-депутат өлкөдөн чыгып кеткенин жазышты. Депутаттар Нурлан Ражабалиев менен Абдывахап Боромбаев дагы мандатын тапшырышты. Экөө тең Райымбек Матраимов менен коррупция ишинде фигурант болгон. Мурда бажы тармагында иштеген аткаминерлер. Райымбек Матраимов убагында тергөө менен кызматташууга макул болгон. Башкача айтканда, укук коргоо органдарына шериктерин түштүк батыш жана түндүк чыгыш бажысынын башчылары Нурлан Ражабалиев менен Абдывахап Боромбаевди салып берген. Экөө өз кезегинде коррупцияга аралашканын мойнуна алып, зыяндын ордун толтуруп беришкен. Ушундан кийин Ражабалиев менен Боромбаевдин соттуулугу жоюлуп, экөө тең парламенттин 7-чи чакырылышына депутат болуп келишти. Бирок экөө тең жакында эле мандатын артка тапшырышты. Урук тукуму менен бажыга байланышы бар 3 илтик парламенттен кеткени менен Жогорку кеңеште Матраимовго илешкен эч ким калган жок дегенди билдирбейт. Февралдын ортосунда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар делген Регион ТВ каналында эксперттер Матраимовчыл депутаттарды мандаттарын тапшырууга чакырган видео жарыяланган. Депутаттар болсо кыйытманы илгиртпей түшүнүп, өздөрүн актоого жандал бастап жатышат. Депутат Айбек Осмонов дагы Матраимовдон жүзүн үйрүдү. Аны да түшүнсө болот. Мекеним Кыргызстан, Матраимовдуку боло электе партиянын негиздөөчүсү дал ушул киши болчу.
2020 Осмонов жана анын айланасындагылар парламенттик шайлоо учурунда Матраимов тарабынан басым болгонуна даттанышкан. Ошентсе да Осмонов Матраимов каржылаган муфтияттын имаратынын ачылышына барган. Айтымында аны кесиптеши Райымдын агасы Искендер чакырган эмиш. Азыр Айбек Осмонов өлкөдөн чыгып кетти. Өзүнүн айтымында дарыланып жүрөт. Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин гана өз ыктыяры менен мандатын тапшырды. Матраимовду колдогон митингтерде сөз сүйлөп жүрчү депутат Шайлообек Атазов экөөбүздү спорткана байланыштырып келген деп айтып жатат. Болбосо Атазов убагында экс-бажычыны катуу колдочу. Kırgızdın oğlu, patriotu, Kırgızdın bebecharalarına, sportçularına, Kırgızдағы her türlü kıyналғандарға жардам беріп келген. Патриот oğul Райымбек Матраимовқа боштандым. Боштандым. Атазов Матраимовдун тарапташтары тууралуу видео тарагандан кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Алдагы дарыланууга кеткенин айткан болчу. Ал арада сот аны депутаттык мандаттан ажыратып, эл өкүлүнүн креслосын акыркы парламенттик шайлоодогу атаандашы спортчу Абдурахман Ханжы Муртазалиевке берүүнү чечкен. Кийин Атазов кайтып келип, башкы прокурор Курманкул Зулушевдин айыбын ачкан жалындуу сөздөрдү сүйлөгөн. Эң чоң байланышы бар, мен жоон тизмени айтпай эле коеюн, бир эки китти айтып коеюн, майда балыктарды айтпай. Мына баш прокурор Зулушев, сиз өзүңүз кандосу болуп, уча тартып, туулган күнүңүздө Райым досум кеги чейин жебей тургула деп отурбадыңыз беле? Сиз Зулушев мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер чоң кылмышкер болгон болсо ал киши. Кече муфтиятты ачып атканда эле кармап албайсыз беле? Регион ТВ каналынын мандаттан ажыратылышы керек делген Матраимовдун депутат достору тууралуу видеосуна чет элдик тыңчыларды жек көргөн Надира Нарматова дагы реакция кылган. Менин Матраимовго кандай байланышым бар? Алар менен жакшы мамиледе болбосом, бирге бизнесим жок болсо деле жармаштыра беришеби? Бирок 3 жыл мурда Нарматова Матраимовго болушуп, ал жигит деген көрсөттү деп айткан болчу. Айтканда дагы Матраимов коррупцияны мойнуна алгандан кийин ушундай билдирүү жасаган болчу. Райымбек Матраимовду бир монстр кылып алды. Аты жыты жок, өзүнүн жумушун жасап жүргөн Райымбек Матраимовду азыр мамлекетти башкарып, көмүскөдө башкарып турган корол катары баалап атышат. Эми бул деген жакшы эмес да. Ошентип кредит алып жүрүп, башка кылып жүрүп, тапкан тутканын чогултуп жүрүп, 2 миллиард акчаны төгүп бериш деген бул жигиттиктин дагы жигити. Баасы жок жигиттиктин сапат деп айтыш керек. Ал эми Атазовдун мандаты алынгандан кийин Нарматова өзү эч качан мандатын тапшырбай турганын айтты. Жана мунун баарына бейөкмөт уюмдарды күнөөлөдү. Шайлоочуларымдын ишеничин актоо максатында 24 саат бою тынымсыз иштеп келем. Мыйзамдардын чыгышына мамлекеттин алдында өзүмдүн депутаттык милдетимди так аткарып жатам. Мандат бул каалаган адам кетип кал десе эле кетип кала турган мыйзам эмес. Нарматованын пикиринде, эгер Матраимов менен байланыш үчүн депутаттык мандаттан ажыратыш керек болсо, анда парламентти таркатып, мурдагы президенттерди жоопкерчиликке тартыш керек болот. Ал бала кыргыздын жөнөкөй баласы эмес, ушу кыргызга өзүнүн колунан келишинче өзгөчө бейбечара жетим жесирлердин карапайым адамдарга жардам көрсөтүп, коронавирус мезгилинде элге жардам бергени бул реалдуу жашоонун чындыгы. Ал тарых, ал өз убагында каражатты каяктан алды, ал мени кызыктырбайт. Аны мен бирөөнүн чөнтөгүн эсептегенге мен акым да жок, укум да жок. Мен Райым Матраимовду мен тааныймын. Анын бир туугандарды тааныймын, бул кылмыш эмес. Себеби Матраимовду тааныган адамдар жооп бериш керек болсо, анда ошол мезгилдеги президенттерден, премьер-министрлерден, ошол мезгилдеги каржы министрлигинен, Минэкономдон, таможняның председательдеринен, ал үчүн парламенттан да жоюлуп кетиш керек. Парламенттин 90%, 99% Райым Матраимовду тааныган адамдар. Чынында эле парламентте Матраимов менен байланыштуу адамдар көп. Мисалы, Мекеним Кыргызстан партиясы аркылуу 2020 жылы депутат болгусу келгендер. Партиянын съездинде ким гана болгон жок. Саясатчылар, чиновниктер, ал эле эмес Урмат Усенов сыяктуу ырчылар да катышкан. Мекеним Кыргызстандын кечээки мүчөлөрү бүгүн жогорку кеңештин депутаттары. Алардын арасында Россия нефть ишканасынын негиздөөчүсү Алишер Козуев бар. Козуев Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын бизнес өнөктөшү катары белгилүү. Ушул тапта бажы төрагасынын мурдагы орун басарын тек гана жердешим деп айтып жүрөт. Мен айтып коеюн, мен эми как жердеш катары тааныйм ал кишини. Башка мекенимчилер
депутаттар Гүлшарқан Құлтаева, Марлен Маматалиев, Гүлқан Молдобекова жана Алишер Эрбаев. Парламентте Матраимовдун туугандык, бизнес же партиялык карым-катнашы жок тарапташтары деле бар. Мисалы Мейкинбек Абдалиев. Ал коррупционерди бажыдагы кесипкөйлүгү үчүн мактап келет. Эгерде кантип Кытайдан келген текстилди биз Казакстандан кайтарыш керек болсо, биз уялбайлы Матраимов райымдан ошол адамдын опытын, тажрыйбасын колдонойлу. Мына бизде таможнянын жетекчиси уялбаңыз, сураңыз, ал адамдын тажрыйбасы бар. Матраимовдун мурдагы тарапташтары бир гана парламентте эмес, президенттин айланасында дагы жүрөт. Мисалы, президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков. Алда кезинде Матраимовдун таламын талашып жүргөн. Клооптун иликтөөчү журналисттери Орунбековду фейк фермалар менен байланыштырып келишет. Болгондо дагы коррупциялык иштер боюнча иликтөөлөр чыккан кезде экс-бажычыны актаган фейктер менен. Албетте, биз тизмеге Матраимовдун өнөктөшү, кудасы Хабибулла Абдукадырды кошпой койсок, жарашпай калмак. Ал киши басым кысымга кабылганы тууралуу кабар жок. Анткени президент Садыр Жапаров өзү Абдукадырды эл алдында инвестор, Кыргызстанга акча салган ишкер деп атап, ага карата Кыргызстанда ачылган эч кандай кылмыш иштери жок экенин айтып берген.